Чек арада көз жумгандар 13 адам, ал эми жарадарлардын саны 134кө жетти. 12 миңдей адам чек арадагы кооптуу жерден чыгарылды. Өкмөт эл алдына чыгып маалымат берди. Чек ара толугу менен көзөмөлдө. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенге келди. Тажикстан менен болгон кагылышууда кыргыз тараптан жаракат алган адамдардын саны 134кө жетти. Тилекке каршы 13 адам каза болду. Мындай маалыматты бүгүн 30 апрель Саламаттык сактоо министрлиги таратты. Кооптуу жерден чыгарылган адамдарды негизинен мектептерге тийиштүү имараттарга жайгаштырылып, Лейлек районунан 10 миңден ашуун жаран, ал эми Баткен районунан 1,5 миңге чукул киши чыгарылганы, негизинен аялдар, балдар жана кары-картаңдар экендигин Баткен облусунун жетекчилиги кабарлады. Премьер-министр Улукбек Мариповдун өлкөгө качан келери белгисиз, өкмөттөн жооп жок. Ал эми Баткенде эл алдына коргоо министри Өмүралиев чыгып, элди сабырдуулукка чакырып, кырдаал акырындык менен жөнгө салынып жатканын билдирген. Жолугушууга вице-премьер-министр Артем Новиков жана өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев да катышты. Ички иштер министрлиги Кыргыз-Тажик чек арасында ок атуу токтотулуп, чек ара аймагында абал толугу менен көзөмөлдөө экенин белгиледи. Учурда милиция кызматкерлери менен аскер күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Министрдин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаков Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды толугу менен координациялап, коомдук тартипти сактоо багытында иштерди үзгүлтүксүз жүргүзүүнү колго алып жатканын айтылды. Эске салсак, Ак Сай, Ак Татыр, Самаркандек айыл аймактарында өзгөчө тартиптеги күчөтүлгөн режим киргизилген. УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев Баткенге барып, жабык кеңешме өткөрдү. Андан кийин Баткен облустук администрациясына келди. Ташиев эл менен сүйлөшкөн жок, азыр облус администрациясынын имаратына кирип кетти.